Ар дүйшөмбү жана бейшемби күнү орозо кармаганда ниетте парыз орозонун карызы күндөрү үчүн десек туура болот. Эмне себептен дүйшөмбү бейшембини айтып атабыз? Дүйшөмбү бейшемби күнү сүннөт орозолор бар. Анда сүннөттүн өзүн кармаңыз, ага сооп аласыз. Эгер дагы парызды ниет кылган болсоңуз, же болбосо казаны, орозонун казасын, анда ошондон болот. Сүннөт жок. Ошо кээ бирке бир маселелер айтылып кеткен да, нафилдерге парыздарды аралаштырып ийсе деп. Жок, бизде бир гана тахиятул масжид маселеси бар. Ошол гана мечитке киргенде мечит акы. Ошол гана эгерде келтирип пешин намазын 4 ракат сүннөтүн ошого кирип кетсең, ошол тахиятул масжид. Өтө берет, парызга кирип кетсең, өтүп кете берет. Ал деген нерсе киргенден кийин отурбастан намаз оку деген пайгамбарыбыздын мустахаб амалы. Демек киргенден кийин сүннөт окуп кетесиң, демек намаз окудуң деген. Андан башка сүннөттү өзүнчө, карызды өзүнчө ниет кыласыз жана важипти өзүнчө. Эгерде мойнуңузда милдет орозо болгон